Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Балдарды тарбиялоодогу негиздер же эрежелер. 4-бөлүгү. Бул бөлүктө Шейх Абдуразак Бадр хафизахуллах ушуну алып келет. Ат-тахсину бил азкар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламда келген зикирлер менен балдарыбызды коргоо, аларга чеп кылып берүү деген сыяктуу. Бул дагы негиздерден хирсул валидейн ала тахсин абдаихима бил азкари шар'ийя. Шариаттагы келген зикирлер менен балдарды ар кандай жиндерден, шайтандардан коргоо, зыяндардан. Бул нерседе чоң таасири бар балдарга. Балдарды сактоого, оңолушуна, түздөлүшүнө, ар кандай жамандыктардан, фитналардан, ызычуулардан, терс таасирлерден, жин шайтандардан бүт баланын жакшы калыптанып жүрүп кетишинде таасири аябай чоң дейт. Мына ушул нерседе айрым ата-энелер кайдыгер карап балдарына Алла Таалам берип койгон куралдарды, мүмкүнчүлүктөрдү ата-эне колдонбой коет балдарына. Ошонун айынан айрым балдарга жин урат, шайтан үстүнөн басып алат, балдар алсырап, көп түздөнөйүн десе, жакшылык жолго жүрөйүн десе жүрө албайт. Ушундай тоскоолдуктардын көп, тоскоолдуктардын жаралышына себеп болот. Бул нерсенин мындай зарыл экенин ушудан да байкаса болот. Ата-энелер ошо балдарын көрүлөккө чейин балалуу болууга себептерди аткарардан мурун эле шариятта келген. Мындайча бала жарала элекке чейин келе айта турган да зикирлер бар. Ошол балам келечекте шайтандын торуна түшүп калбасын, шайтан моюна минип аны азгырып, үстөмдүк кылып албасын деген нерселер бар. Мисалы, Бухариде, Муслимде келген хадистердин биринде Ибн Аббастан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лау анна ахадахум ида арада ан яти ахла", эгер кайсы бир адам ошо үй бүлөсүн үйлөнгөндө жакындык кыла турган болсо, шуну айтсын деген. Бисмилля, Аллахумма джаннибна шайтан ва джаннибна шайтана ма разактана деп. Аллахтын аты менен бисмилля. Аллахым бизден шайтанды оолак кыла көр, жана бизге насип кыла турган перзентиңге шайтанды сакта деген. Келе турган перзентке шайтанды оолак кыландан деген. Эми караңыздар хадистин уландасы. Алейхиссалату вассалам: "Фа иннаху ин юқаддар байнахума валадун фи далик лам ядурруху шайтанун абада". Эгерде бала насип болуп, тагдыр болуп, жазылып кала турган болсо, эненин боюна бүтүп, алардын ортосунда бала насип болуп кала турган болсо, ага шайтан эч убакта зыян бере албайт. Ооба, шайтандын азгырыгы болот дейт шаркынттарда. Бирок кайсы бир бала ушул зикир айтылбастан боюна бүткөн бала менен ошол Пайгамбар алейхиссалату вассаламдагы келген зикирди айтылып боюна бүткөн баланын айырмасы бар жашоодо да. Кайсы бир деңгээлде шайтандын буга азгырыгы, үстөмдүгү жогору болсо, тиги алсыз болот. Мындайча айтканда шайтандын азгырыктарынан саламатта калат. Канча деген ата-энелер балдарына мындай көздөн, шайтандан, жинден, ошондой азгырыктардан себептерин аткарбастан балдарын таштап коет. А бала өспүрүм жаңы өсүп келаткан нерсе, эч нерсе али орно элек, эч кандай зикирлерди билбесе, эч кандай дуаларды билбесе, албетте ал жин шайтандарга ачык айкын эле эч кандай коргоосу жок туруп берет да. Биз кадимкидей балдарыбыздын бул зыян, бул пайда, мындай тамак бериш керек, күчтүү тамак берсең балам күчтүү болот, тамак аз бузу алсыз болот, кийиндирсең кышында жылуу болот, мындай кылбасаң деп, мындай жашоодогу кандай алдын алып, аны кам көрүп сактагандай эле жиндер, шайтандардын азгырыгы, зыяны чоң аябай. Адамды өлтүрүп коюшка чейин барат. Белгилүү билесиздер. Бирок ушул нерсеге адамдын якыны алсыраганда көңүл бурбайт. Көзүнө көргөн нерсени эле көңүл бурат. Көрдүңүздөр, ошон үчүн бала келелекке чейин эле зикирлер келген, жана келгенден кийин дагы айтылат. Бала насип этип, ушу кичинекейинен баштап, кылеси барбы, жокпу, жашпы, эрезеге жеттү, жете элекпи балагатка айырмасы жок. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Хасан менен Хусейн неберелерин көргөндө, аларды эркелетип, ойнотуп, алдына отургузуп жүргөндө ушу дуаны калтырбай эле айтып жүргөн дейт. "Уидукума би калиматиллахи тамма мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма". Бул керек болсо бул дуаны мен эле эмес, силердин атаңар болгон Исмаил, Исхактар айтып жүргөн деп. Ибрахим алейхиссаламды айтып атат да ушу Исмаил, Исхактарга. Аллахтын сөздөрү менен, толук сөздөрү менен силер сактоосун ар кандай шайтандардан, ар кандай көздөрдөн, кызганычтардан, зыяндарынан деп Аллах Тааланын сөзү менен Аллах Тааламдан коргоо тилейм силерге, ушулардан сакташын деген. Көрдүңүздөр, көз тиет, көрө албастык шайтандын
зыяндарынан. Бул дагы хадис Бухариде келген. Бала акыл эсине келип мындай бир нерсени окуй ала турган болуп, мисалы 6-7 жашта дейинчи, 6-7 жашта үйрөтсө болот да жаттап. Ал кезде баланы өзүнө үйрөтүш керек. Эртең мененки зикир, кечки зикирлерди, ажаткана киргенде деп айтат, үйгө кирип келгенде эмне деп айтат, үйдөн чыкканда эмне деп айтат деп. Жок дегенде бир зикирден бир жумада араб тили окуп албаса деле жөн эле кулагы менен угуп жаттатып койсо болот. Шайтандан сактана турган, жатканда эмне деп айтыш керек, эртең менен ойгонгондо эмне деп айтыш керек. Жок дегенде балдарыбызга өздөрү сактана ала турган негизги дуа зикирлерди үйрөтүп коюш керек ата-энелер. Үйрөнүп элекке чейин болсо жанагындай жогоруда келген бала насип болгончо жана өздөрү айтканга чейин ушул дубаларды айтып жүрөсүздөр. Ушул нерсеге ата-энелер өтө жакшы көңүл буруш керек. Бул дагы негиздерден. Антпесе эгер шайтан мойнуна минип зыян бере турган болсо, кээ бир балда ата-энелерде бар да, ошол баласын кеңкелесин. Алла сактасын, бир жаныңда бар, жаныңда жок дегендей да. Денеси бар, жүрөгү жок сенде. Денеси сенде бар, мээси жок сенде. Кулагы жок, жүрөгү жок. Мына ушул кулагын алып коет, көзүн алып коет, жүрөгүн алып коет, сезбейт балам. Көп мындайлар жалап кылгандар ата-энелер. Балам акыбалы такыр башкача, кызымдын абалы такыр башкача деп жин шайтандар басып алгандай, таасири чоңдой. Жана түндө түшүп басып кетип аткандар, ар кандай ооруга чалдыккандар, түшүндө чоочу ыйлагандар, түрлүү түркүн ооруларга жолугат. Мына ошондой алдын албай, аларды коргоочу нерселерди үйрөтпөстөн ата-энелер кийим менен тамак ашына эле көңүл буруп, бул нерселерди таштап койсо, жин шайтандарга жем кылат да, Алла сактасын. Эгерде жогорудагы бул дүйнөгө келгенче зикирлерди айтып, келгенден кийин айтып, анан тили чыгып калганда өздөрү айта ала турган болсо, ага үйрөтүп койгон ата-энелер ушу 3 нерсени аткарса, алхамдулилла ата-эне кайсы бир деңгээлде жин шайтандардан сактануучу жолдорду үйрөтүп, бир себеп аткарган болот. Бул учурда шейх айтат: "Фатахсулу лаху бидалика ал-афия ва-салама минал-афат ва-шурур". Саламаттыкта, жакшылыкта, ар кандай апаттардан, жамандыктардан сакталып, балдар берекеде жүрөт дейт да. Берекелүү болот. Куран жаттаса да ал бала жеңил жаттайт, сөзүңүз тунук жакшы уга алат, сезе алат, сиз менен жакындыкта жүрө алат. Жакшылыктарды жасоого кызыгат, жамандыктарды таштоого дагы умтулат деген сөз. Бала жеңилдикте жүрөт. Мына ошол нерсеге ата-эне себептер кылып жардам берген болот. Ал эми кээ бир учурда Алла сактасын, ата-энелер эч себептерди аткарбай эле 100% баласына талап кылат да. Элдин балалары мындай, тигил мындай, анан мындай. Өзүн эч ойлоп койбойт. Мен ушул балама шарият көргөзгөндөй, Алла таалам осуят кылгандай, балдарыңарды, билөңөрдү тозоктон сактагыла, мойнуңарда милдетти аткаргыла, балдарга осуят кылган, ушуларга жолун көргөзүп, себептерин баарын аткардымбы дегендей кылып, ата-эне дагы өзүнөн сурак коюш керек. Көп учурда өтүп кетет дагы, анан балдары бат эле 10-11 классты бүтөт, кетет болду. Абитуриент болуп, кээ бир студент болушу менен кыздар күйөөгө тийип, жакшы деле отуруп албай калган, анан талаптар башталат. Эч нерсени үйрөткөн эмес, эч кандай себептерди аткарган эмес балдарына. Анан кайдагы балдарда береке болсун дейт. Мындан кийинки дагы негиздерден, балдарды тарбиялоодогу негиздердин бири ата-эне балдарына адилеттүү мамиле кылуусу. Аларга да бир зулумдук кылуу, адилетсиздик мамиле кылуу балдардын келечекте өсүп чоңойгонуна, туура эмес тарбияда болушуна, жүрөктөрүнө кек сакталып калышына, ата-энесине ачылып сүйлөбөшүнө, ташбоор болуп, мерез жүрөк болуп калышына, же түнт болуп калышына, кыз энесине жакындабай, бала атасына жакындабай, оюн пикирин айта албай, сүрдөнүп жашоодо атасынан ар кандай кыйынчылыктар болсо, аны менен кеңешпейт. Алдындай балдар башка жакка барып оюн айтат, башка адамдарды табат. Ошол себептердин бири ата-эненин зулумдугу жана аларга адилетсиз мамиле кылгандыгында. Мына ушу терс таасир берет дагы. Керек болсо, ал ата-энесине эле эмес, ошо бир туугандардын ортосунда бири-бирине болгон жек көрүү пайда болот. Бири-бирине болгон душмандык пайда болот. Бири-бирине болгон көрө албастык, ичи тардык пайда болот. Бул бири-бирине деп кимди айтып атабыз? Бир туугандар, агасы менен иниси, эжеси менен сиңдиси. Эмнеге? Себеби ошонун бирөөсүн атасы же апасы өзгөчө көргөнүн башкалар байкап калат. Сен эмне үйдүн эрке кулусуңбу? Эрке баласысың же эрке кызсың? Сени бизди каран ата-энебиз жакшы көрөт деп ошол балага зыян берип же ортодо ынтымак кыдырап, кадимки Юсуф пайгамбардын убагында да билесиздер, ошол 11 тууганы эмнеге Юсуфту жаман көрдү, жек көрдү, кызганды, көрө албастык кылды? Себеби алар ойлошту, атабыз ачык айкын адашууда, бул баланы бизге караганда жакшыраак көрүп атат, бизди көзүнө илбей атат, муну курутайлы, анан бизге көңүл буруп калат деди да. Ал эми ата-эне балдарына зулумдук кылбастан адилеттүүлүк мамиле кыла турган болсо, ушунун тескериси болот.
ортодо ынтымак, жакшы көрүү, тенесине болгон жылуулук, көп жакшы элестер, жакшы сезимдер калат. Ата энелер адашат. Белимден чыккан балам, боорумдан чыккан балам кайда барат? Бул менин балам да, менин мүлкүмдө деп эле каяка барат деп каалаган сөзүн сүйлөп, каалагандай мамиле кылып, корс мамиле кыла берсем деле жок, бул кала берет. Ошонун баары терс таасир берет. Ооба, корс боло турган, катуураак мамиле кыла турган жери бар, жумшактык кыла турган жери бар. Ошону балдардын акыбалын карап, зулум деген ошол да бул бапта карабайсыздарбы? Зулумдук кылба деп атат. Адилеттүүлүк кыл деген сөз, туура мамиле кыл деген сөз. Жумшактык кылуунун да өзүнүн зулумдугу бар. Жумшактыкна чегинен ашып кетсе, эми бул күнөө кылып атат, эмне кылайын, эми тыйсам катуулук болуп калат да, жумшактык кылып коеюн десе, жумшактыкта сиз адилетсиздик, зулум кылган болосуз. Ошондой эле катуулук кылам деп, катуулуктун да зулумдугу бар. Чегинен ашырып, зулум берип коюу. Жана мамиледе, балдардын ортосунда болгон мамиледе, белек берүүдө, аларга болгон көңүл бурууда, аларды бияк жакка алып чыгууда, ошондо адилеттүүлүктү караш керек. Кийим алып берүүдө, мектептерге окутууда, бирин жакшы мектепке берип, бирин тияка берип, же бирин белек кийим жакшы алып берип, экинчисине сага боло берет. Ушул сыяктуу көп адилетсиздик мамилелерден ата эне көңүл буруш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан бир нече хадистер келген. Эки мисал катары, Нуман ибн Башир радыйаллаху анху атасы жер белек кылып берген. Анан ошонун энеси келип, Пайгамбар алейхиссалату вассаламды көйлүккө өтүүнү сураганда, күйөөсүнөн көйгө өтүп койсо деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип сурайт: "Ушул белегиңди берки балдарыңа да бердиңби?" Десе, "Жок" дейт. "Анда Аллахтан корккун, адилеттүү болгула балдарыңарга" деген. "Мен көйлүккө өтпөйм буга" деген. Көйлүккө, мындай зулумга, мындай адилетсиздикке мен көйлүккө өтпөйм деген. Менде башка бирөөнү чакырып алгыла дагы, ошону көйлүк кылгыла деген. Коркутуу да чоң зулум деген. Ошондой эле дагы бир Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай абалдарды көрүп кайтаргандары бар. Көрдүңүздөрбү, мунун баары эмне? Ушул адилеттүүлүк, балдардын ортосунда болгон ата эне тараптан адилеттүүлүккө көңүл буруш керек. Ошол эле жылмаюуда, алар менен отурууда, бүт үйдөгү кыймыл аракеттерде балдар ушундай сезсин: мени атам, апам жакшы көрөт. Кээ бир балдарда ушундай сезим калып калат: мен сезип атам, ата энем мени жаман көрөт деп, же мени бөлөт деп. Бул сезим жүрөктө калат. Кээ бир балдар ата энесине жакын болушу мүмкүн, жакын сүйлөп, ошого көңүлүң тартылат, ооба, ичиңде сезимдериң бир бала башкачараак болот. Бирок ата эне балдарына билдирбеш керек. Ошонун мамилесине чагылдырып кетпеш керек. Кайсы баласы жакын болсо, ошого жакын болуп кетип, ооп кетпеш керек ата энелер. Аллах сактасын, кээ бир учурда ата энелер кээ бир балдарын шылдыңдап үйдө, ошолордун көзүнчө айыптарын айтып, кеңеш берсе дагы кемсинтип, анын бул жакта карындашы отурат, карындаштын алдында да авторитет да ал агасы. Биякта дагы бир улуу эжеси, иниси отурат, карабайт. Күйөөгө тийип келсе деле кемситкен ата энелер бар. Конок болуп келсе деле, чоңоюп калса деле дагы да кемситкен ата энелер бар. Окуп жүргөн кезинде болсун мейли, ошонун баары терс таасир берет. Качат, сизден кеп кеңешти деле укпайт. Будан сураганда пайда деле жок. Же какшыктайт, же жамандайт, же урушат, же корс мамиле кылат. Жыргаган сөз укмак белем будан деп, оюн жашоодо бир кыйынчылыктарга душ болуп калса деле сиздин кепкеңизди укпайт. Билет да эмне сүйлөрүн мурун. Ошон үчүн бул дагы негиздерден кийин чагылдырылат. Ата эне улгайып, балдары кыздар чоңоюп калганда, анан аларын эске албай, мен балдарым неге мындай, тигиндей, менин балам эмне менен жакшы сүйлөшпөйт, менин кызым түнт, менин балам түнт, оюн айтпайт, баланчанын баласы жайдары, аябай жакын экен деп ушинтип коюп, бирөөлөрдүн карап отура берген ата энелер бар. Сактасын. Кыскасы, бул бөлүмдө аткарылбаса, душмандыкты да күтө бериңиз, ич таарлыкты да күтө бериңиз, көрө албастыкты да күтө бериңиз. Керек болсо жек көрүү да пайда болот. Кээ бир туугандардын урушуп, талашып, бири-бири менен келише албай, ортодо ынтымак кетип, ошого ата эне да себепкер болуп калгандар бар. Кичинекейинен. Ошол бири-бирине болгон мамилеге да кетет деген сөз. Биз баягы кыска кылып токтолгондуктан кенен алган жокпуз. Негиздерди билип алалы. Практикалык жолун кийинки Кудай буйруса сабактарда переходной возраст балдар менен мамиледеги бөлүк кылып, алымдардын тажрыйбаларын, жолдорун алабыз. Азыр бул негиздерди дегенде, ушул негиздерге бекем бол деген сөз. Жалпысынан. Бул бөлүмдө ар-рифк ва рахма, ата эне тараптан дагы бир негиздерден жумшактык, анан да бир ырайым көз менен кароону үйрөнүү ата эне. Балдарга жумшактык кылуу, эркелетүү, аларга жакындык кылуу, жакшы мамиле кылуу, оройлук, корстуктан мына ушул нерсе дагы балдарды мамилени супсак кылып, ортодо жакындыкты алыстата турган нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслим деген хадисте эмне дейт? Жумшактык кайсы нерседе болбосун ал кооздойт, чырайлуу кылат. Ал эми жумшактык жоюлган нерседе ал
бир кемчен той кылып жок кылат дейт да ошол нерсеничи. Ырайымсыз кылып, артык кылбай эле тыртык кылат. Канча адамдар мен жесткий катуу кылып оңдоп коем деп отуруп, кайра ызы-чуун чыгарат, Алла сактасын. Ал эми ырайымдуулук болсо, жумшактык болсо, балдарга кичинекейинен ошол нерсе улана турган болсо, бул ата-энелер менен балдардын ортосундагы жакындыкка, ортодо сүйүүнүн орношуна, мамиле кылышка жеңил болот, бири-бирине оюн айтышына, кийин осуят насыят кылса да ата-эненин сөзү кенен өтүштүккө, сөздөрү өтүүгө, алардын кабыл кылышына себептер болот. Бул жакка да аша чаап, зулумга өтүп кетпеш керек, жумшактык кылам деп, катуулук кылам деп дагы зулумга өтүп кетпеш керек. Жалпысынан мамиле жанынан негизинен караганда ата-эне тараптан катуулукка караганда жумшактык көп болуш керек да. Катуулук кыла турган өзүнүн чеги, жолу бар. Жалпысынан балдар тарапка ата-энеден ырайымдуулукту, мээримдүүлүктү, жумшактыкты сезе билиш керек. Ата-энем ушундай деп көрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген. Ушул Хасанды небересин өөп, жыттап жакын турганын көрүп, жанында отурган Акра ибн Хабис деген сахаба радиаллаху анху пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өпкөнүн көрөт. Анан көрүп пайгамбарга айтат алейхиссалату вассалам: "Менин 10 балам бар. Бирин да өппөймүн" деп Аллахтын элчиси. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сөздү укканда карап, "Ман ла ярхам ла юрхам". Ким ырайым кылбаса, ага ырайымдалбайт дейт ким деген да. Ага ырайым төгүлбөйт деген. Ким башка бирөөгө ырайым төгө албаса, ага дагы ырайымдалбайт. Эчким Алла Таалам дагы ырайым төкпөйт деген сөз да. Дагы бир адам көрүп калат пайгамбар алейхиссалату вассаламды, жолугуп калат. Анан сурайт да: "Силер балдарыңарды өбөсүңөрбү?" десе, "Биз балдарды өппөйбүз" дейт. "Балдарды антип өппөйбүз" дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алла Таалам жүрөгүңөн алып койгон жумшактык, ырайымды мен кантип сага ээлик кылып бере алам" деген да. Анан бул дагы мааниси жүрөктө ырайым, мээрим, жумшактык болбосо, кыйын мамилеге чыгарыш ал нерсени. Көп окуялар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бирөө алдийин келип кармап алса, пайгамбар алейхиссалам көкүрөгүнө сийип заара кылып коет ошол. Эч кандай кабагым бүркпөстөн, керек болсо ошонун баласынын энеси ушат да, мындай колго чаап жиберет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып, жумшак бол, Аллах сага ырайым төксүн деген канча деген чакырыктарды кылган. Ушунун баардыгы көргөзүп турат тарбияда балдарга болгон жумшактыгы. Анын мөмөсү өтө чоң, таасири өтө чоң. Ушунун баардыгы балдарга кийин осуят кылганга, дават кылганга, үйрөткөнгө, жакшылыкка чакырууга, жамандыктан тыюуга, жүрөктөрүндө ата-эне менен балдардын ортосунда мамиленин жакшы жолго орношуна себептерден болуп саналат. Эгерде корстук менен, оройлук менен, строгость менен, ошондой жол менен тарбияланып кала турганбыз, көп нерсенин кабыл кылышына кыйын болот. Көп адамдар, чоң өскөндөр, таасирлери бар, терс таасирлери өтө чоң. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам кайсы нерседе жумшактык болбосун, ал аны кооздойт, чырайлуу кылат, ишке ашырат деп атат да. Баягы кыргызда деле айтат: "Ууруп үйрөткөнчө угуз үйрөт". Куранда да мисал Жебирил периште вахий түшүрүп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам элге жеткирип атат, сахабалар жанында көргөндө ушул нерсени. Ошондой болсо да Алла Таалам не деп атат? Эгерде сен жумшак болбогонуңда сахабалар жаныңдан качып кетмек деп атат да. Же айлана чөйрөңөн таппай калмаксың булар дейт. Корс болгонуңда деп. Чоң эле кишилерге эми элестетиңиз, пайгамбар урушса деле жарашат да. Болбосо пайгамбар бул биздин ата-энебизден дагы бизге күйүмдүү, белгилүү. Ата-энеден дагы адам затына күйүмдүү болгон. "Ома арсалнак илля рахматан лил аламин". Сени биз тек гана ырайым төгүп ааламга жөнөттүк деп атпай калат. Пайгамбар акылуу. Керек болсо сен өзүңө караганда пайгамбар сага күйүмдүүрөөк. Ушу сени тозоктон куткарууга, Аллахтын ыраазылыгын табууга багыт берүүдө адам кээде өзүнө өзү да күйбөйт андай деңгээлде жүрө берет. Но ошондой болсо дагы, эгер корс мамиле кылганыңда булар качып кетмек. Эми биз кимбиз? Же колубузда вахий жок, же периште жок деп жүргөн жанымса, анан балдарыбызга үстөмдүк кылып, менин сөзүмөн чыкпайт да аяк бармак эле дегендей. Качып кетет булар деле. Качып кеткени ал билдирбейт, качып кеткен ошо жүрөгү качып кетет деген сөз. Дене сенинде жүрө берсе деле, качып кеткен ошо кулагы качып кетет деген сөз. Уксаң деле укмаксан болот. Көзү качып кетет, көрсө да көрбөйт сени. Мамилеси качып кетет, жүрсө да мамилеси жок. Түртмө болуп, эч кандай өзү билип, бир жакшылыктарга умтулбайт. Болду. Айрым балдар эптеп окууну бүтүп качып кеткенине сүйүнөт. Шүгүр дейт ушу менен. Айрымдар үйлөнүп алып ошо менен свободага чыккандай эле сүйүнүп. Бүт ошонун натыйжасы да. Айрым балдар бар, атасына, энесине жолукпаса, маселеси чечилбегендей, же бир сагынып, ушинтип кусап болуп жакындыкта. Көп жакшылыктарды көрдү да.
көп жакшылыктарды, көп ырайымды көрдү. Ошондой байланып калган да жакындыкта. Биз эми баягы кээ бирлер туура эмес үчүн болбасын, биякта ата энелер эле күнөөлөп атат го деп. Андай эмес, бул тарбиялап аткан адам, мына үйлөнөм деген балдар бар. Азыр балдары жаш. Ар ким мүмкүнчүлүк бар. Ушундай жолдорду колдонуп тарбиялоодо. Ал эми балдар чоңоюп калды, биз эми ата энебиз деген. Ал эми бүттү кетти, эми Аллах тааламдан дуа кылып, өткөн өмүрүң күнөөлөрүн кечиришин кааласаң, калган өмүрүң жакшы өткөр деп истигфар кылып, аларга дуа кылып, өзүңдүн өмүрүңдү жашооңду орноп, акырын моменти келсе, осуятың, даватын кылып жүрө бересиң. Биз эми тарбияда дагы деле кээ бир бөлүнүп калса деле ата энелер зулум кылып бар да. Жакшы акча берип койгон балдарын макташып, анча мынча иш таппай жүргөн балдарын неудачный, бул мындай деп аны кемсинтип, аялын кемсинтип, анда мына биз кээ бир балдар айтып атат, о молдоке өзүмдү асып өлтүргүм келип атат. Канчаларды көрдүк. Кыздар ыйлап жазышат. Зар дейт, ушундай сөздөр, өлүп эле кутуламбы деп ойлойм кээде дейт. Успокоить этесиң, айтасың аяттарды айт, кой деп. Мындай адамдарга барбаш керек. Аллах сактасын. Мына ошон үчүн билиш керек бул нерсени. Менин балам, менин кызым боорумдан чыкканда эле үйүңдө багып аткан мышыгыңды деле бир эки жолу корчкуздан качып кетет. Аллах сактасын. Ошон үчүн муну караш керек, бул негиздерди. Анан ушу туура мамиле кылгандар үйрөнүшүбүз керек. Бул бөлүмдө ар-риф ва рахма, ырайымдуулук, жумшактык деген. Кунакаллама бихамдик ашаду ла иляха илля анта астагфирука ва илейк. Аллах таалам кан билгендерибизди пайдалуу кылсын. Аллахым бизге сени эстөөгө, сага шүгүр кылууга, сага чырайлуу ибадат кылууга Аллахым өзүң жардам бер. Өлкөбүзгө, жерибизге тынчтык, балдарыбызга ыйман, жакшы жолдо жүрүүгө, жаман жолдон улак болууга, ата энелер менен балдардын ортосунда жакшы мамиле орноого Аллах таалам буйругандай, пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзгөндөй болууга насип кылсын. Ва саллаллаху тааля аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.